Айтсаңыз байке, бүгүнкү ушу машыгууга канча оюнчу чакырылды, кайсы командалар багышталып айтасыз? Эми баарыңар билесиңер, 20 февралдан 2 мартка чейин жана Кубок вызова Азии деп коет. Ошого 4 мамлекет катышат. Ошонун ичинде Кыргызстан да бар. Жана бүгүн мына өзүңөр көргөндөй сбор өткөзүп атабыз. Сбор, биринчи сбор январда болот, экинчи сбор февраль айында болот. Ошого азыр 30 оюнчу даярданып атат. Ошонун 30-унан 25-и тандалат да. Бул оюнчулар ар кайсы региондон, ар кайсы командадан эң мыктыларды сборныйга тандаш үчүн ошо бүт сборный эме ар кайсы региондон командалардан чакырылган да. Негизи Кыргызстанда өзү чындап баягы ойноп жүргөн күчтүү канча команда бар. Хоккей Эми баарыңар билгендей, мына 11-жылы Астанада биз премьер дивизиондо алтын медаль алып келгенден кийин хоккейге өзгөчө жаш балдар интерес боло баштады. Мурда ошо Астанага чейин 3 команда болсо, мына акыркы чемпионаттарда 8 команда катышып атат. Бул уже өзүңөр билгендей хоккейге аябай балдар кызыгып, хоккейге көп интерес боло баштады да. Региондордо дагы, Бишкекте дагы. Негизи нарын жергеси өзгөчө жумгал кыргыз хоккейинин мекени деп эсептейт. Эми мен айтып берейин, илгери Союз убагында хоккей топ менен ойночу, шайба менен жок болчу. Ошол убакта хоккей с мячом деп Бишкектен 2 команда ойночу, Электрик менен ЗИЛ заводдору. Нарын бир команда болчу, Минкуш бир команда, Прижевачтан бир команда, анан Ак Түз деген Кеминден бир команда болчу. Вот ошо командалар хоккей топ менен ойночу. Анан кийин Союз развал болгондон бери жана чоң стадиондорду кармаш кыйын болуп, аларды да караш керек болчу да. Ошондуктан катокторду кичике куюп, ометип, анан шайбага өтө баштады да. Ошо шайбага нарындыктар биринчи өткөн шайба мененчи. Анан ошо азыр шайба менен баягы хоккей с мячом токтоду. Хоккей шайба өнүгүп баштады да. Ушу Азиянын чакырык кубогуна токтосок, Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү кандай, негизги атаандашы кайсы мамлекет болот ушулар? Эми азыр подтвержденияны 3 мамлекет берди. Бул Сингапур, Макао, Индия. Анан азыр Филиппин дагы келиш керек болчу. Ошо Филиппин под вопросом болуп атат. Анткени баарыңар билгендер, аерде наводнение болуп, ошо шартка жараша булар азыр ошо подтверждение берилет. А так уже подтверждение Индия, Макао, Сингапур берди, Кыргызстан. 4 команда уже ойношот да. Я. Дата проведения. 23 февральдан 2 мартка чейин болот. 23 мартка чейин. Жакынкы коңшу мамлекеттерден Казакстандын хоккейин билесиң, булар орустардын хоккейинде ойноп жүрүшөт, күчтүү да чындыгында. Башка мамлекеттер, Өзбекстан, ошол эле Тажикстан. Азия боюнча мен айтып коеюн, Международный федерация мүчө болуп 2 эле мамлекет кирген, бул Казакстан, анан биз. Вот бизге ошо түрткү болуп, жана Астанадан биз алтын медаль алганда, ошо түрткү болуп бизди кабыл алышты да. Ошондон кийин бияка аудит келип, Международный федерациядан. Ошонун баарын карап, биз жана хоккейде минимальный стандарт деп коет. Каток керек, баягы стандартный 60-30 деген каток. Бизде ошо могу каток өзүңөр көргөндө ошо стандартка жооп берет. Анан жок дегенде бир 4 команда болуш керек. Бизде 8 команда бар. Ошонун баарына биз жооп берип, аудит келгенде ошонун баарын көрүп туруп, анан бизди кабыл алышты. Өзбекистан, Тажикстан, Туркмения азыр мүчө болуп кире элек. Алар мүчө эмес. Негизи ушул мамлекеттерде ойнолот хоккей? Аерде ойнолот, бирок өзгөчө азыр Азия боюнча мына өзүңөр көргөндөй Казакстан аябай өнүгүп атат. Анткени хоккей аябай баягы финансовый мындай кымбат спорт да бул. Анткени билесиңер, бир эле хоккеистти кийиниш үчүн бир $1000 $3000 чейин кийим эле турат да. Bir komanda 25 хоккейист ойнойт. Санасаңар эле канча каражат керек. Казакстандын азыр ойноп атканы, азыр көрүп атасыңар, континентальный хоккейный лига Россияда ойноп атышат. Ошо азыр Россияда, Восточный лигада булар лидер болуп атышат Казакстанда. Анткени Казакстанда
легионерлер ойнап атышат. Бир эле казак ойнойт, капитаны. Калганы бүт легионерлер. Анткени хоккейде мисалы арайсы мамлекеттен келген легионер ойносо болот. 2 жыл внутренний чемпионатта ойносо, анан жана трансфер төлөнүш керек. Ошо каяктан келген хоккеист болсо ошо жерге трансфер төлөнсө, международный федерация төлөнөт. Анан ал автоматически ошо мамлекетке ойносо болот да. Bizler de ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Азыр Россиянын хоккеисттери менен, Казакстан хоккеисттери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Если ошол трансферди биз туура баягы оформить этип баарын эметсек, биз да күчтөнсөк болот. Биз күчтөнүп, мен ойлойм, бир чемпионат мирага да катышсак болот. Бир группа Б'ге чейин барсак болот да. Мисалы группа A'да билгендейсиздер, Канада, Россия баягы күчтүү мамлекеттер бар. Группа Б'де бул Белоруссия, Украиналар ойнойт. Ошолорго биз мүмкүнчүлүк бар жеткенгечи. Баягы единственное каражат керек. Байке ошо эменин сбор боюнча канча катышуучу бар, эмнеге даярдык болуп атышуулар боюнча орусча айтып берсеңиз. Ну, как вы сами все знаете, значит, с 23 февраля по 2 марта будет проводиться Кубок вызова Азии. Вот. Это было, значит, принято в Кувейте, значит, на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея. Вот. Мы там добились этого, чтобы провести у нас в Кыргызстане этот чемпионат в целях популяризации хоккея. Вот. Вы все знаете, мы горная страна, вот, снежная страна, вот, и как бы сейчас хоккей у нас как бы после азиатских игр в Астане у нас идет как бы большой интерес к хоккею. Вы сами видите, если раньше мы чемпионаты проводили 3 команды, там еле 4 команды набирали, сейчас уже участвует 8 команд. То есть это говорит о том, что идет большой интерес к хоккею молодежи. Но это, я думаю, это хорошо, что молодежь, значит, интересуется спортом, вот именно хоккеем. Вот. И сейчас, как вы видите, мы проводим сборы, усиленные будут сборы, значит, подготовка к этому чемпионату. В этом чемпионате будет участвовать, значит, 4 страны, пока 4, значит, подтверждение дали Макао, Сингапур и Индия. Филиппины сейчас под вопросом, вы все знаете, там в связи с наводнениями, там сейчас вопрос. Если дадут подтверждение, значит и Филиппины будут, и Кыргызстан. Вот бюджет чемпионата примерно сколько будет, и все это будет на себя государство или еще есть меценатство? Сейчас, значит, создается оргкомитет, значит, под председательством, значит, вице-премьера Талиевой Камилы Абдразаковны. Вот, и я думаю, будет это на уровне правительства, поддержка государства будет. Ну и, конечно, и спонсоры, и меценаты. Вот, все это, значит, будет проводиться под эгидой правительства. Значит, президент Федерации хоккея шайба Кыргызстана Умурканов Анвар Насыбекович.